Адамдар эки түргө бөлүнүшөт. Берүүчүлөр жана алуучулар. Берген адамдар акылын да берет, акчасын да берет, зекетин да берет, садагасын да берет, билимин да берет. Булар дайым адамдарга баалуулук берет. Ал эми алуучу тибиндеги адамдар булар дайым алат. Булар акылын да алат, энергиясын да алат, садагасын да алат, акчасын да алат, бүт баардыгын булар дайым алат. Жана эки түрлүү адамдар эки түрлүү ойлонушат. Бири кантип берем деп ойлойт, экинчиси кантип алам деп ойлойт. Тилекке каршы алам дегендер эч качан ийгиликке жете албайт. Булар дайым алып жүрүп, башка бирлерге көз каранды болуп жүрүп өтүп кетет. А берүүчү адамдар дайым берип, андан сооп алып, андан өзүнө тажрыйба алып, ийгиликке жетет. Сиз кайсы түрдөгү адамсыз? Берүүчүсүзбү же алуучу?